жөнөкөй эле нерселерден акча тапканга болот. Таза аткан. Корого чейин өкмөт асфальттап берет. Кыргыздар айткандай кепил үйлөрдө эле жашашат. Акча жоктун көрүнүшү эмес. Эми кожоюн экен баштан менен текшерип отурат. Өздөрү кошо аябай тытынып иштешет. 10 жылдан бери биринчи жолу көрүшүм өзү. Та кыздын стартапы экен. Идея силерге дагы керектир. Достор, бүгүн биз болсо Кореянын айылына келдик. Бул жака эмнеге келдиңер десеңер, балдарга ар кандай программалар бар экен. Пицца жасаган, печенье жасаган, анан айылдын абасы менен дем алалы деп келдик. Анда эмесе биз менен чогуу болгула. Кирип келгенде эле мындай ойночу детский площадка бар экен. Оюнчуктар бар экен. Оюнчуктарды каалашыңча каалаганга отуруп ойносоң болот экен. Бул бекер экен. Азыр саат 3-тө болсо пицца жасаган программа бар экен. Биз ошого бул ичине кирип акчасын төлөп анан чыгабыз. Бул жака кирип жак программанын акчасын төлөп анан пицца жасаганга катышат экенбиз. 근데 아무 있어? анан жолдошум төлөп коюптур. Бул жакка төлөгөндөн кийин кофе, чай, ичимдик алсаң болот экен. Билеттин баасы кишиге 10 миңден экен. Карасаңар, фартук бар экен. Детский фартук бар экен. Саат 3-тө пицца эмес экен, печенье жасачубак экен. Кирип билетти сатып алдык бул зданиясынан. Мен бул эми жагына кирсек, бул жагына кирсек, кичинекей балдар комнатасы бар экен. Оюнчуктар менен, столдор менен отуруп кофе ичип, балдар ойнотуп турсаң болду экен. Бул зданияны карасаңар, контейнерден, темирден эле жасалган өңдөө, бирок аябай ачык түстө, мындай сүрөттөр кылып жасаса, бир өзүнчө башкача болуп көрүнөт экен. Негизи карасаңар, кандай жон гана нерселерден акча тапканга болот. Карап турсаңар, айылдын чекесинде мындай нерсе деле көңүлүңдү ачып, акчаңды тапсаң жакшы. Пицца жасалып баштады. Эрика фартугун кийди. Эрика, фартук покажи, пожалуйста. Аника, встань, вкрутись. 이게 가물은 자이 베레 바나. 스프링 있는 게 제일 쉬운 거야. 우리 가장자리 알아? 가장자리? 네. 끝에서부터 사용할 거예요. 버터는 손에 쉽게 놓거든요. 여기? 아니, 여기부터 천천히 옆에도 눌러주고 도장을 눌러주고 이럴 때는 이걸 баштаган печеньябыз бүттү. Аккуратно отнеси. Как Эрика? Все, духовку. Мама, дай. Мама, я хочу сок. 얼마예요? Бияка жануарларга морковка сатат экен 2 миңден. Сок, жуусу да 주세요. Выбирай, Эрика. Фотобат. 네. Бул согус 3500 экен. Морковкасы, жануарга берчү морковкалар 2 миң экен. Держи. Печеньябызды духовкага салып койдук. Жарым саатта даяр болот экен. Ага чейин тегерекчекте малдарга тамак берип, тегерекчекте ойноп турабыз. Уже кишилер көп келип калыптыр. Жана биз келгенде бир эле семья бар болчу. Бул үстөлдү карагыла. Такта коён менен эчки бар экен. Булар киши келатканда эле тамак келаткан деп билет окшойт. Союз менен бул коенектерди анан эчкилердин курсагын тойгузуп атат кызым. Эчкилер күчтүү болгондуктан союзде эчкилер жабылат экен, сеттигилерди түртүп, коенектерди түртүп. Негизи бул жактын адамдары
кандай болбосун эс алуучу жерлердин идеясын жакшы ойлоп табышат окшойт. Айрыкча балдар менен үй бүлө менен келип эс алганга ушундай нерселерди көп ойлоп табышат. Чынында эле шаарда өсүп чоңойгон балдарга, айылда туугандары жок кишилерге бул жакшы да, айылдын жашоосунда бир аз болсо да көрүп келишет. Кыргызстандын эмнеси жакшы? Кыргызстанда тууган тушкандар деген көп эмеспи? Сөзсүз ар бир шаарлык айылга барып көргөн болуш керек. Бул жакта болсо чынында тууган тушкандар жок, айылга барбаган адамдар да көп. Ошол себептен ушундай эс алуучу жерлерге барып, айылды көрүп, айылдын абасын жутуп келишет. Бул жакка барсаңар, детский площадка менен кум ойногучтар бар экен. Болот дейт. Жол болсо ичинде рамен сатат экен. Рамен бышып жесеңер болот дейт. Мынтип чоң кишилерге дагы ойночу оюнчуктар бар экен. Булар чынында балага чоң адамдар деле баладай ойношуп бир кабатышат. Печеньябыз даяр болуптур. Бияка келип коюптур. Анан жанына 2 салфан. Анан мындай эко кагаз баштык. Анда эмесе биз упаковка кылып алып баштыгыбызга салып алалы. Мындай упаковка кылганда өзүнчө жакшы белегиңдүү болуп калат экен. Бул кызыл үй болсо биз жанагы печенье жасап программа өткөн жер. Ал эми бияк эле болсо тала, биякта рис полясы экен. Биякта элдер кызуу кызмат кылып аткан кези. Бул Кореяда карасаңар кичинекей жол болсо дагы асфальтталып турат. Корого чейин өкмөт асфальттап берет. Анан үйлөрдү карасаңар Кыргызстандагыдай эмес, заңгыраган, жолдор жаман, баары начар болсо да Кыргызстанда үйлөр килтеген эки этаж үйлөр болуп турат го. Анда үйлөр жок, себеп дегенде булар однотипичный эле бир кичинекей кыргыздар айткандай кепи үйлөрдө эле жашашат. Бирок бул акча жоктугунан эмес, акча жоктун көрүнүшү эмес. Булар өздөрү эле ушундай үйдө жашаган ыңгайлуго деп айтсам болот. Булардын түшүнүгү, көз карашы ушундай. Бул жерде картошка казып аткан кез экен. Карагыла. Картошканы келип тети салфандарын жулуп, андан кийин анан трактор келип казып берип кетип атат. Анан бияктагы элдер терип атышат. Булар бардык бети да көрүнбөй, баарын жабынып алышат, жүгүргөнчүп. Мынакей айылдын көрүнүшү. Жолдун жаман жолдору жок. Бул болсо мынакей частный үйлөр. Мындай карасаңар айыл иштери кайда болбосун окшош эле болот окшойт. Бул картошка казып чогулткан машиналар Кыргызстандагыдай эле кызуу өтүп аткан кези. Мынакей Кореяда көрүнүштөр. Жолдун баары асфальт, түп-түз. Бул жакта иштечүлөр көбүнчөсүн чет өлкөнүн адамдар экен, сүйлөгөнүнө караганда Вьетнам, Филиппин жактан окшойт. Бул машинада таланын кожоюн экен, машина менен текшерип отурат, ким кандай иштеп атат, иштебей койбой элеби депчи. Кореяда негизи жумушка болгон контроль күчтүү, аркаңан чуркап алып иштетишет. Ошондуктан Кореядагы жумуштар оор деп айтылат. Кандай гана жумуш болбосун, булар өздөрү дагы аябай эмгекчил болушат, элдерден дагы ошону талап кылышат. Мындай отуруп алып карап элдерди иштеткен кожоюндар жок, көбүнчөсүн өздөрү кошо аябай тытынып иштешет. Кеп акчада эмес, аябай бай болуп, акчасы көп болсо дагы отура албай кошо иштешет. Бирок мен бул көрүнүштү чынын айтсам 10 жылдан бери биринчи жолу көрүнүшүм, өзү отуруп алып карап иштебей отурган кожоюнду. Бул жердин кожоюну 25 жаштагы кыздын стартапы экен, биринчи баштаган бизнесим деп айтты.
биякта уже 2-жылдан бери иштеп атыптыр. Окууга барбай, университетке барбай, балы жетпей калып, анан шаарга барып, ар кайсы жумуштарга иштегим келбей, айылда эле калгым келген дейт. Анан ошондон улам эмне кылсам, айылда кандай жумуш кылсам деп ойлонуп отуруп, ушуну ойлонуп таптыр. Балким бул идея силерге дагы керектир. Жакшылап карап, может башка идеялар да келип калар. Мынакей фото жакшы көрүнөт экен. Кореяда бийик тоолор жок, Кыргызстандагыдай мөңгүлөр жок. Ошентсе дагы ар бир жаратылыш өзүнчө кооз дегендей, бул тоонун дагы көрүнүшү өз алдынча кооз.